Могу лыжа тепкендерди карасаңыз, өйдөдөн ылдыйга келип атат да. Биз лыжа тепкенде ушундай тайганган учурда ылдыйга карата тайганабыз, өйдөгө эмес эч качан. Ньютон тартылуу күчүн аныктаган, баягы алма башына түшүп кетип деген маселе бар го. Эмне үчүн асманга учуп кеткен жок? Негизи эле дарактардан бүт түшкөн нерселер эмне үчүн жерге түшөт? Эмне үчүн асманга учуп чыгып кетпейт? Бир адам таң калып, Кудайдын иши кызыкта ушундай кичинекей жаңак дарактардын мөмөлөрүн чоң дарактарга жайгаштырып койгон дагы, алма мисалы жаңак сыяктуу чоң дарактарга кичинекей мөмөлөр жайгаштырып койгон, ал эми ашкабак сыяктуу даамы жок нерселерди жерге мынтип орнотуп койгон, өстүрүп койгон деп ойлонуп турса, жаңак башына түшүп кетет экен. Кичинекей жаңак башыга түшүп өтө катуу ооруп, баягы башы жарылып, ошол учурда айтат экен да, тобо кылдым Кудайым, сен ишиңе аралашпайм, мен ишиме. Мен сиздин ишиңизге аралашпайм мындан кийин. Себеби көрдүм дейт. Ушу кичинекей жаңак түшүп кетип эмне болду? Эгер дару түшүп кетсе башына же шалгам түшүп кетсе эмне болот эле? Чындыгында бул дүйнө, бул системаны карасаңыз, бүт биз үчүн жаратылгандай да. Ушул тоолор, ушул арчалар, ушул жаныбарлар бүт бардыгы бизге кызматчы, бизге баш ийет. Бизчи Кудайга баш ийишибиз керек. Жаратуучуну тааныбаган, жаратылган нерселердин үстүнөн өкүмдар боло албайт. Жаратуучуну тааныйлы.